Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Бүгүнкү сабагыбыз жанагы темада каналда жарыялангандай азан анан икаматка байланыштуу болмок эле, бирок азыркы кырдаалга байланыштуу башка маселени сабак катары өтөйүн деп чечтим. Бул маселе көп суралып, көп кайталанат. Анан негизги мусулман жашоосуна керектүү болгон чоң маселелердин бири биздин тынчтыкка, ынтымагыбызга байланыштуу жана шарияттагы өтө катуу көңүл бурган, элге эң керектүү болгон маселелердин бири. Ал маселе могу бийлик башында турган, азыркы тил менен айтканда президент же ажоо деп коебузбу, ошондой адамдарга баш ийүү маселеси. Албетте биздин шарият Аллах баласынын акыл эсине, байлыгына, абирине, динине, ден соолугуна, ушундай нерселерге көңүл бурган. Ошонун ичинде эле биздин жашообуздун жүрүшүнө дагы элдердин баягы ынтымагы бекем болсун, кан төгүлбөсүн, мусулмандардын жашоосу ирети менен өтүп, элдер Аллах субхана таалага тынчтыкта, жыргалчылыкта сыйынсын деп, мына ушул маселени дагы баса белгилеп, шариятта, Куранда дагы келген, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүндө дагы жана ошондой эле мурунку салафы салих алымдардын китептеринде да кенен жана ачык айкын жазылып кеткен. Эмне себептен бул маселени азыр биз көтөрүп айтып атабыз? Азыр баарыбызга эле белгилүү болгондой, эч кимге жашыруун эмес. Азыркы убакта айрыкча ошо соц тармагы өнүккөн мезгилде бул маселе боюнча илимсиз, надан адамдар көп сүйлөп, мамлекет тынчтыгына баягы шек келтирген, мамлекет тынчтыгынын кетишине салым кошкон адамдар көбөйүп кетти. Албетте бул ушундай жол менен баягы тынчтыкты бузуу азыркы заманда эле катталган эмес. Бул тетиги ислам келип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кеткенден кийин ошол замандан баштап чыга баштаган, исламды жакшы түшүнбөгөн же болбосо исламдын душмандары ушундай ыкмаларды колдонуп элдерге чагымчылык уюштурушкан. Биздин заманда болсо азыр мурункудай газета, журнал же болбосо китеп бетине жазып чагымчылык кылгандар бар, бирок соц тармакка салыштырмалуу аз деп деле койсок болот. Соц тармакта айрыкча катуу өнүгүп атат. Мына жакында эле биздин мамлекетибизде шайлоо болуп өттү. Анан ошондон кийин ар кандай баягы кайрылууларды, элдердин ар кандай реакцияларын көрүп күбө болдук. Шайлоодон өтпөй алгандары же башка тараппы иши кылып, ар кандай нааразычылыктарын билдирип, биздин өлкө башчыга түзмө-түз сөздөрдү айтып, кээ бирөөсү элге таанылган жөнөкөй эле бир адамдар баягы интернетке өздөрүнүн каналдарын ачып алышып, кекетип сүйлөшүп, эскертип берип, коркутуп, дагы мындай болуп кетет, тигиндей болуп кетет деп, же болбосо баягы далилделбеген келечек деген нерселерди эле өздөрүнүн кыска акылдары менен талдап алышып, ар кандай чагымчылдарды уюштурушту. Мунун баары тең эле баягы бийликке жетүү максатында же жетпей алгандар чалап, мансаптан кур калгандардын эле ар кандай бир айлалары болду. Болбосо, альхамдулилля, элдери көп болгондой эле биздин мамлекет башчыбыз колдон келишинче аракет жасап, адилеттүүлүктү көрсөткөнгө аракет кылды. Салыштырмалуу жакшы эле, тынч эле өттү. Бирок дагы эле туруксуздук каалабагандар жана ошонун аркасында чагымчылыкты издеп жүргөндөр көрүнбөй койгон жок. Мындай нерсе болуп да келген жана боло да берет. Ошондуктан ар бир мусулман сак болуш керек. Жана мусулман адам мейли эркекпи, аялбы, ээрчими болбош керек. Ар ким эле баягы соц тармак же башка телевизор, башка интернет булактарынан чыга калып, өзүн баатыр көрсөтүп, же болбосо өзүн кыйын көрсөтүп, бийлик башындагылар иштеке билбейт, мен билем дегендей кылган болсо эле, дароо эле ээрчип кеткен туура эмес, алардын сөзүн уктап же мактап. Азыр өзүңүздөр мына байкап көрүңүздөр, ошондой сүйлөгөн адамдардын колдогон адамдар да чыгат. Баягы элдин жанын күйгүзүп, аларды мактап жактап, сиздей адам жок эле, тарыхта кыйын чыккан адам болдуңуз, туура сөз айттыңыз, акты айттыңыз, булар мындай кылып атпайт, тигиндей кылып атат, сиздей адамдар көп болсун, бар болсун деп, жөн гана баягы эмоция менен же болбосо өзүнүн талдоосу менен эле жүргүзүп койгон адамдарга суктагандар көбөйүп кетти. Албетте арасында билбегендер да бар, атайын жасагандары бар,
же болбосо өзүлөрү эле ошондой комментарийлерди көбөйтүп жазган адамдар ошол айтор кандай ыкма болбосун баягы биздин бийлик башчыларын жаман көрсөтүп жана ошонун аркасында Кыргызстандын тынчтыгын кетиргенге аракет кылгандар көбөйүп кетти. Ошондуктан ар бир мусулман жанагындай айткандай ээрчиме болбой акылдуу болуп, ошондой болуп аткан кырдаалдарды, ар кандай ызы чуу талаш тартышты өзүнүн эмоциясы менен эмес, өзүнүн баягы кыска акылы менен эмес, мусулман болгондон кийин муну шариаттын мыйзамы менен таразалап, шарият бул маселени кандай караган, ошону ээрчип жашашыбыз керек. Албетте азыркы айтыла турган сөздүн баары бул ким мусулманмын деген болсо, ким Алла тааланын кулумун, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үммөтүм деген кишилерге арналат. Эгерде Кудайга ишенбеген, динди кармабаган же сол пайгамбар сүннөтүн ээрчибеген адамдарга, андай эле адамдарга айла жок. Алла таала андай адамды хидаят берсин. Бирок өзүм мусулманмын деп туруп, бирок ушундай жолго атайын барып атабы же билбестик менен барып атабы, мына ошондой адамдарга эскертүү катары жакшылыкка чакыр, жамандыктан кайтаруу максатында айтып коелу деп чечтик. Болбосо ар бир адам эле кемчиликтүү билбей да калышы ыктымал, бирок Аллах субхана таала айткандай эскертүү момундарга пайда берет дегендей, эскертүү катарында жана ошондой эле илим издеп Аллах субхана таалага жакындоо катарында ушул маселелерди айтып кетебиз. Сабагыбыздын негизги өзөгү мына башында айткандай эле бул маселе биздин шариятыбызда так ачык айкын көрсөтүлгөн. Негизинен жашоодо эле деген мусулмандарга тиешелүү болобу же мусулман эмес адамдар жалпы эле адамзатына карап көргөн болсок, башчысы жок коом болбойт да. Коом өзү мындай жеке адамдардан курулат. Коом курулгандан кийин сөзсүз түрдө ошону башкаруу болуш керек. Ошондуктан жеке эле мусулман өлкө эмес, бул башка кафир өлкөлөрдө, мусулман эмес өлкөлөрдө деле алардын башчысы бар. Бул көрүнүштей эзелтеден бери адамдар чогулуп жашагандан бери эле уланып келатат. Анткени бир кичинекей уруу болуп дагы өзүнчө жашаса дагы алар ошол бир башчыга баш ийип жашашкан да. Анткени бул адамдын табияты. Анткени бир башчы болбосо, бир көзөмөлдөп турган адам болбосо, эл чаржайт болуп кетет. Өзлөрүнүн ички тышкы маселелери, негизги жашоосуна байланыштуу маселелер чечилбей калат. Анын баарын чечиш үчүн ошо татыктуу болгон бир адам кандайдыр бир жамаат болобу же өлкө болобу баш ийип, алардын кызыкчылыгы үчүн ошо мамлекет болобу, мурунку заманда айта турган болсок бир уруу болобу, анын маселесин чечиш үчүн ошонун кызыкчылыгын ойлогон адам болгон да. Демек бул көрүнүш, бул жашоодогу зарыл болгон нерсе. Ошондуктан алымдар, мусулмандын алымдарынын арасында эч бир талаш жок. Бул мусулман башчыны дайындоо өзлөрүнүн ичинен болгон мусулман. Бул милдет болуп саналат да. Важип. Антпесе алардын жашоосу токтоп кыйынчылыкка учурап калат. Башаламандык башталып кетет, хаос башталып кетет. Ошондуктан баардыгы тең ушул маселеде сүйлөгөн адамдар мусулман башчыны өзлөрүнүн арасынан тандап коюу бул милдет деп жалпы жонунан айтышкан да. Андан кийинки маселе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динди алып келгенде арабтарга, курайштерге алар ушу башаламан чаржайыт жашашкан да. Алар бир башчыга баш ийүүнү жаман көрүшкөн, аны айып көрүшкөн. Ошондуктан өздөрү баатыр, кыйын эл болсо дагы башка империяларга, башка элдерге багынып берип, алардын астына озуп чыга албай жашашкан да. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин Рим империясы, Перс империялары ошол кезде арабтарды теңине алчу эмес. Бирок арабтардын ичинен көптөгөн баатырлар болгон. Бирок алар чаржайыт жашагандыгы үчүн, бири-бирине баш ийбеген үчүн ошондуктан алардын алдында өздөрүн алыс сезишчү. Ушундай мүшкүл ишти пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенден баштап иманга чакырып элдерди биринчи, жүрөктөрүнө Аллах субхана таалага түз сыйынууну киргизгенден кийин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам урматын үйрөткөндөн кийин анан ынтымакка чакырган. Башчыга баш ийүүнүн маанилүүлүгүн жана анын пайдасын, зарылдыгын үйрөтүп кеткен. Ошо башчыга баш ийүү менен дин турат, коом, эл сакталат, жана мамлекетке күч керек деп ошонун баарын көрсөтүп кеткен.